Roska'da da buldum hatta. Malda Guardian. Sürekli yolunda. Aile ayraş kekte ya. Hayır bakalım bak. Девушка, вот смотри. Böyle ama bıtık oldu. Men aldım da oldu bıtık. O maşına burulandı turap bile. Oңго. Ну, маршрутка келип туруп аркасынан түзбөдү. Жасалма номер менен жүргөн айдоочу аныкталды. Жасалма мамлекеттик номер менен унаа башкарып бара жаткан айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 18-август күнү Бишкек Нарынтурга Жалал-Абадта жашы жетелек жолунан Audi кырмалды. Үлгүсүндөгү унаасынан айдоочусу жасалма мамлекеттик номер тагып унаа башкарып бара жаткан жеринен кармалган. Милицияга факт боюнча кайрылган 20 сом айыппул салынып, чамасы 2015-жылы туулган кызы өзү жашап жаткан үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Милиция кызматкерлери тарабынан ошол эле күнү кечки саат 18:30 чамасында 2015-жылы туулган кыз ошол облустун Кара Суу районунан табылып, атемесине жеткирилип берилген. Аталган факт адам мурду менен кылмыш иши козголгон. Ыкча эместөө иш-чаралардын жүрүшүндө шектүү делип 1983-жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Соттун чечимине ылайык шектүү 1 айга камакка алынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкекке Казакстандын президенти келет. 21-22 август күндөрү Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараны өткөрүүгө байланыштуу коомдук тартипти сактоого жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга 3500гө жакын милиция кызматкерлери тартылат. Ички иштер органдарынын кызматкерлери расмий иш-чараларды өткөрүү мезгилинде күчөтүлгөн тартипте кызматын өтөшөт. Делегациянын кортежи өткөн учурларда Бишкек шаарынын жана Чүй облустунун айрым көчөлөрүндө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Манас эл аралык аэропортунан мамлекеттик резиденцияга, андан кийин Дорунбек Садырбаев көчөсү менен Атабейт мемориалдык комплексине чейин. Урматтуу жарандар, иш-чаранын маанилүүлүгүн эске алуу менен киргизилген чараларга түшүнүү менен мамиле кылууну суранабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Пакистандагы суу ташкыны 20 кишинин сөөгү табылды. Каза тапкандар 350дөн ашты. Пакистандын катуу суу ташкыны болгон Хайбер Пахтунхва провинциясындагы толук кыштакта 19 августта куткаруучулар дагы кеминде 20 кишинин сөөгүн тапты. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирди. 15 августта күтүүсүз нөшөрлөгөн жаандан кийин суу каптаган. Андан бери каза тапкандардын жалпы саны 358ге жетти. Анын 200дөн ашыгы суу ташкынынан көп жабыркаган. Буни районунун жашоочулары. Дагы 100дөн ашуун киши дайынсыз. Суу ташкыны үй, имараттарды талкалап, кишилерди агызып кеткен. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда курмандыктардын 30 балдар. Бул аймакта нөшөрлүү жаан сейрек көрүнүш. Өкмөт 10 сентябрга чейин өлкөдө дагы жаан чачын жаашы мүмкүн экенин эскертти. Жергиликтүү эл өткөн аптадагы нөшөр тууралуу өз убагында эскертүү бербеди деп бийликти айыптап жатат. Булак Азаттык.
Жалал Абадда жол эрежесин бузган айдоочу кармалып, унаасы айып короого киргизилди. 17 августта Жалал Абад шаарында унаасын терезелерин караңгылатып алып, жолдо жүрүүнүн эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Маалыматка караганда Кия үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу калаанын Мурзакул Болуш көчөсүндө көлүгүн артка айдап бара жаткан видео тараган. Ал кечээ 18 августта жол кыймылын тескеген инспекторлор тарабынан табылып, протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Дарыгерлерге чаевый берүүнү мыйзамдаштыруу сунушталууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, юстиция министри Аяз Баятов мамлекеттик түзүлүштү бюрократизациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссияда бул демилгеге комментарий берди. Официантка чай пул берүү, адеп ахлак, дарыгерге чай берүү пара деген туура эмес. Ыктыярдуу кошумча төлөө концепциясын ведомстволор аралык комиссиянын кароосуна жөнөтүп жатабыз, деди Баятов. Долбоордун чоо жайы азырынча айтыла элек. Буга чейин бийлик кафе-ресторандардагы тейлөө акысын алып салууну сунуштаган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Аян қойып қойдыңыз ба? Жүресіз екен. Зато жеке сіз нан деле жакшы көрүп келсе, кругом нан, биякта каттык нан, биякта жумшак нан. Алсаңыз жеке. Молча. Помня. Şu жерге Я. Что за палка? Я. Kimdi? Valda duralım. Şu. Niye burada siz efendim? Ne kadar gün alıp mı var? Cicak baytam var. Biliyor musunuz efendim?